Жалал Абад шаарында 2024 жыл аткарылган жумуштардын отчету. Жалал Абад шаарынын бюджети 2020 жылы 435 миллион 422 миң сомду түзгөн болсо, 2024 жылга 1 миллиард 51 миллион 849 миң сом деп бекитилип, 4 жылда шаардын бюджети 616 миллион 427 миң сомго өстү. Ал эми 2025 жылга шаар бюджетин 1 миллиард 209 миллион 503 миң сом деп бекитүү пландалууда. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 157 миллион 654 миң сомго көп. 2024 жылдын жыйынтыгы менен жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылганы 1 миллиард 108 миллион 934 миң сомду түздү. 2024 жылы Жалал Абад шаарына кошумча башка булактардан тартылган акча каражаттары 7 миллиард 82 миллион сомду түзүп, 228 миллион сом инвестиция тартылды. Жалал Абад шаарында 2024 жылы 168 ишкана ачылып, 366 жумуш орун түзүлдү. Жалал Абад шаарында жергиликтүү жана республикалык бюджеттен 2024 жылы аткарылган жумуштар жана курулуштар боюнча маалымат. 2024 жылдын апрель айында Жалал Абад шаарынын Тукубай Тайгыраев атындагы аймактык башкармалыгына караштуу Кыргызстан айылында номер 18 Манас Миң атындагы орто мектебинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Мектептин ачылуу аземине президент Садыр Жапаров катышып, жергиликтүүлөрдү мектептин ачылуу аземи менен куттуктады. Аталган мектеп 2 кабаттан туруп, 275 орунга ылайыкташкан. Мектептин жаңы имаратынын курулушуна республикалык бюджеттен 82 миллион 140 миң сом акча каражаты жумшалды. Ал эми ушул эле жылдын 30 август күнү шаарыбызда дагы 2 мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Алардын бири номер 25 Мыктарбек Турмаматов атындагы мектептин 500 орунга ылайыкташкан 2 кабаттуу жаңы имараты болсо, экинчиси номер 30 Фурхат мектеби. Аталган мектептин имараты 3 кабаттан туруп, 625 окуучуга ылайыкташкан. Жогорудагы 2 мектептин курулушуна республикалык бюджеттен 198 миллион сом жумшалган. Жалал Абад шаарынын Таштанды полигонунда таштандыларды кайра иштетүүчү завод курулду. Ага республикалык бюджеттен 131 миллион 178,1 миң сом жумшалды. Учурда завод мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу ишке киргизилүү алдында турат. Жалал Абад шаарынын Спутник ичи районунун Тарсус көчөсүндөгү Түмөнбай Байзаков атындагы эс алуу багынын аймагына заманбап кинотеатр курулуп пайдаланууга берилди. Курулушка республикалык бюджеттен жана шаар казынасынан 54 миллион сом жумшалса, мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамы аркылуу кинотеатрды ижарага алган Galaxy Cinema компаниясы 34 миллион сом инвестиция салып, кино көрсөтүүгө керектүү жабдууларды орнотуп, көрүүчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түздү. Көгарт кичи районундагы номер 19 орто мектебинин мурдагы имараты толугу менен жергиликтүү бюджеттен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кайрадан балдар бакчасына айландырылды. Ал үчүн шаар казынасынан 14,2 миллион сом жумшалды. Курманбек стадионунун капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү, эмеректерди алуу тосмолорун жаңылоо, жеңил конструкциядан кичи футбол аянтчасын куруу жумуштары жүргүзүлдү. Ошондой эле 50 чарчы метрде түзгөн LED экран орнотулуп, гибридтик талааны кароо үчүн техникалар, кошумча электр энергиясын берүүчү генератор сатып алынды. Ал үчүн шаар казынасынан жалпы 103 миллион 826 миң сом жумшалды. Мындан сырткары инвесторлор тарабынан 400 миң долларга жарыктандыруу, 400 миң долларга гибридтик футбол талаасы курулду. Учурда стадион толугу менен эл аралык мелдештерди өткөрүүгө даяр. Жалал Абад шаардык мэриясынын Каралма айылындагы Алтын балалык эс алуу борборуна 4 дана коттедж курулду. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 5 миллион 324 миң сом сарпталды. Спутник ичи районунун Жеңи Жок көчөсүндөгү көп кубаттуу үйлөрдүн алдына кичи футбол аянтчасы менен балдар ойноочу жай курулуп пайдаланууга берилди. Ал үчүн шаар бюджетинен 7 миллион 78 миң сом жумшалды. Шаардагы номер 2 бала бакчага жана номер 6 орто мектебине жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 1 миллион 843 миң сомго откуналар орнотулду. Курманбек ичи районундагы 8 көчөгө жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 395 миң сомго саркынды суу түтүктөрү тартылды. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Жалал Абад шаарынын мэриясынын имараттарын жана борбордук аянтты куруу иши жүрүп жатат. Курулуштун сметалык баасы 1 миллиард 650 миллион сомду түзөт. 2024 жылга республикалык бюджеттен анын 900 миллион сому бөлүнгөн. Эске салсак,
29 август күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган курулушка капсула салган. Сел арыктын үстүн жана айланасын мыйзамсыз курулуштардан тазалоо жана иретке келтирүү максатында Нагим Айтматова жана Түмөнбай Байзаков проспектилеринин кесилишиндеги мурдагы Бак телеграфтын жана анын айланасындагы тест атым жайлары буздурулуп, ордуна сквер куруу жумушу жүрүп жатат. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Шаардын Тукпай Тайгыраев атындагы аймактык башкармалыгына караштуу Төшкүччү айылына кичи футбол аянтчасы курулууда. Ага шаар казынасынан 7 миллион сом бөлүнгөн. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан Жалал Абад шаарын суу менен камсыздоо жана саркынды суу системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасы менен шаардагы номер 2 саркынды сууларды кабыл алуу жайы толугу менен реабилитациялоодон өткөрүлүүдө. Учурда аталган жай суткасына 11 000 метр куб саркынды сууларды кабыл алып жатса, реабилитациялоодон кийин 19 600 метр куб саркынды сууларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Эми аталган долбоор менен жаңыдан тартылган суу түтүктөрүнө шаардагы 84 көп кубат үйлөрдү туташтыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен 11 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, туташтыруу жумуштары жүргүзүлдү. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын ар түрдүү маселелерине жергиликтүү тургундар тарабынан демилгеленген долбоорлорду ишке ашырууга каралган акча каражатынын эсебинен 11 көчөгө жалпы узундугу 5102 метр саркынды суу түтүгү орнотулду. Саркынды суу түтүктөрүн тартууга 11 миллион 424 миң сом сарпталды. Анын 50%, тагыраагы 5 миллион 712 миң сому жергиликтүү бюджеттен каралды. Калган 50% жергиликтүү жашоочулар тарабынан каржыланды. 2024 жылы шаарыбызда дагы бир ири курулуш аягына чыгарылды. Тагыраагы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан Орусиянын каржылык колдоосу менен 176 миллион сомго эки өлкөнүн достук паркы курулуп, пайдаланууга берилди. Парктын жалпы аянты 8,16 гектарды түзөт. Анда кичи футбол, баскетбол, шахмат аянтчалары, балдар ойноочу жайлар жана башка көптөгөн эс алууга зарыл болгон курулуштар камтылган. Өлкөнүн түштүк аймагында алгачкы метан куючу жай инвесторлор менен биргеликте курулду. Ал жерде бир эле учурда 8 автобуска метан толтурууга шарт түзүлгөн. Ал эми шаар тургундары муниципалдык автобустар менен тейлөө максатында 2024 жылы 10 дана Чужи үлгүсүндөгү электробус жана 3 дана кубаттагыч сатып алынган. Учурда алар өзгүлтүксүз негизде жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүдө. Ал үчүн 118 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталды. Жалал Абад шаарында республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен реконструкцияланып, жаңыдан асфальт төшөлгөн жолдор. Курманбек Батыр көчөсүнө 12-18 метр кеңдикте 3 чакырым асфальт төшөлдү. Жалал Абад Благовещенка жолуна 9-15 метр кеңдикте 2,8 чакырым асфальт төшөлдү. Жолдун курулушуна республикалык бюджеттен 27 миллион 797 миң сом бөлүнгөн. Султан Ибраимов көчөсүнө туурасы 14 метр, узундугу 1151 метр. Роза Азимов көчөсүнө туурасы 14 метр, узундугу 2737 метр жолго асфальт төшөлдү. Аталган көчөлөрдүн ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, жолдор пайдаланууга берилди. Ошондой эле Шабданбай Абдыраманов, Жусуп Абдырахманов, Зулум Жамашев Манас проспектисине да туурасы 14 метр, жалпы узундугу 8,2 чакырым асфальт төшөлдү. Жогорудагы жолдордун курулушуна республикалык бюджеттен 537,5 миллион сом акча каражаты жумшалды. Ушундай эле жолдорду реконструкциялоо жана жаңыдан асфальт төшөө жумуштары шаарыбыздагы Тоголок Молдо, Манас жана Маяковский көчөлөрүнүн бир бөлүгүндө Подубный, Глинка, Мугол, Хаджибаев, Исаков, Шукуров, Закирова, Матчакыпов, Даданбаев, Камчиев, Вера Андреева, Лыксым, Чыңгыз Айтматов, Алиев, Москва жана Манас Чакан көчөлөрүндө, Кашкина, Осмонов көчөлөрүндө жүргүзүлүп, жалпы узундугу 10,6 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Ага жергиликтүү бюджеттен 85 миллион 449 миң сом акча каражаты жумшалды.
Жалал Абад шаарында республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттын эсебинен да бир катар көчөлөргө асфальт басуу иши жүргүзүлдү. Тагыраагы Лавдан Кара айылындагы Камилов көчөсүнө, Ынтымак айылындагы Умурзаков көчөсүнө, Гүлстан айылындагы Эралиев көчөсүнө, Чолоктирек айылындагы Жоробаев көчөсүнө жалпы узундугу 3 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ага 17 миллион 986 миң сом жумшалды. Бул каражаттын 70% республикалык бюджеттен болсо, калган 30% жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Жалал Абад шаарынын мэриясынын жол башкармалыгынын техникалык базасын чыңдоо, ички жолдорго сапаттуу асфальт төшөө максатында ушул жылдын 25 июл күнү бир дана асфальт төшөөчү техника, бир дана экскаватор жана бир дана жүктөгүч тапшырылды. Экскаватор менен асфальт төшөөчү техника 24 миллион 210 миң сомго сатып алынган. Анын 70% Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, калган 30% каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Ал эми жүктөгүч 5 миллион 995 миң сомго жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатка сатып алынган. Жалал Абад шаарында өткөн жылы да жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүү максатында 8,8 чакырым аралыкка тротуар курулса, 17 чакырым аралыкка темир бетон арык куурлары жаткырылды. Ошондой эле 20,4 чакырым аралыкка жарыктандыруу иши жүргүзүлүп, 700 дана жол белгилери орнотулуп, 5 жайга светофор коюлду. Мындан сырткары шаар аймагында 17 жайга заманбап балдар ойноочу аянтча, 26 жайга аялдама курулду. Ал эми шаардагы каналдарды, сел арыктарды тазалоо үчүн жана коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаментинин ишин жакшыртуу максатында бир дана экскаватор жана бир дана портер үлгүсүндөгү унаа сатып алынды. Ал үчүн шаар казынасынан 5 миллион 800 миң сом бөлүнгөн. Белгилей кетсек, шаар мэри Эрнстбек Ормоковдун тапшырмасы менен каладагы 171 дана жарнама калкандары алынып, ордуна LED экрандарды орнотуу пландалган. 2024 жылы жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион сомго Түмөнбай Байзаков проспектисине 2 жайга LED экран орнотулду. Мындан сырткары ишкерлер тарабынан да бир катар жайларга LED экрандар орнотулду. Дем берүүчү гранттын эсебинен жасалган курулуштар. Жалал Абад шаарында республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттын эсебинен да бир катар социалдык мекемелерде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Тагыраагы номер 1 мектептен сырты актап сырдалып, спорт залынын чатырын жана эшик терезелерин алмаштыруу, сырткы фасадын жаңылоо жумуштары жүргүзүлдү. Номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын саркынды суу жана жылытуу системаларын таратканларын оңдоо, терезе жээктерин жана душтарын алмаштыруу жумуштары жасалды. Ал эми номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун бир нече бөлмөлөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, эшик терезелери жаңыланды. Номер 36 бала бакчанын жана шаардык маданият сарайынын чатыры алмаштырылып, эшик терезелери жаңыланды. Ошондой эле номер 13 мектептин спорт аянтчасына, мектептин айланасына асфальт төшөлүп, номер 10 мектеп толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жогорудагы курулуштарга жалпы 22 миллион 661 миң сом акча каражаты жумшалса, анын 30% жергиликтүү бюджеттен, калган 70% республикалык бюджеттен каржыланды. Муниципалдык менчикке кайтарылган жер тилкелер, буздурулган мыйзамсыз курулуштар. Жалал Абад шаарынын аймагында 2024 жылы жалпысынан уруксаты жок 125 ар түрдүү курулуштар буздурулуп, 2785 метр квадрат муниципалдык жер тилке бошотулду. Ошондой эле 38 ижарачынын келишимдери бир тараптуу жокко чыгарылып, 2341 метр квадрат муниципалдык жер тилке бошотулса, 9 турак үйдүн 2 коммерциялык объектинин имараты кенемте төлөө жолу менен буздурулуп, 1238,3 метр квадрат жер тилкеси муниципалдык менчикке катталды. Мындан сырткары Жалал Абад шаарында 2024 жылы УКМК тарабынан 16,1 гектар жер аянты мамлекетке кайтарылып, учурда муниципалдык менчикке катталды. Жалал Абад шаарында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 2024 жылы жалпы 4652 дана көчөт отургузулду. Алардын 2669-у демөөрчүлөр жана мекеме ишканалар тарабынан отургузулса, калган 1983 данасы жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 3 миллион 778,5 миң сомго сатып алынган. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен шаарга көрүп берген гүлдөр эгилип, жол четине 700 метрдей аралыкка таштардан өзгөчө ыкма менен тосмолор орнотулду. Жалал Абад шаарында 2024 жылы өткөрүлгөн ири маданий массалык иш-чаралар. Эске салсак, жаңыланган Курманбек стадионунда Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын чемпионаты өтүп, анда Иран, Афганистан, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 20 жашка чейинки курактагы футболчулар күч сынашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын жаштар курамасы 2-чи орунду камсыздады. 2024 жылы Жалал Абад шаарында кыргыз элинин залкар акындарынын бири болгон Барпалкуловдун 140 жылдыгы белгиленди.
Ошондой эле 1500 окуучунун катышуусунда манас айтуу иш чарасы өткөрүлдү.